Манайыңар жакшы, өзүңөргө бир кол чаап койгулачы. Жакшы. Хош келипсиздер. Кыргызстанда акырындан кадамдарыбызды алдыга таштап атабыз. Кудайга шүгүр. Буюрса, кечирим сураганга да жетишбейдик. Акырындан көтөрүлүп келатабыз. Келгиле, бул жакка кийинки стендапер үй бүлөлүү жигит Улук Төлөнүшев. Менин атым Улук, жашым 30-да. Кстати, биякта аялым келди, кол чаап коюңуздар. Туалетке девушкам кирип кетти азыр жаңы эле. Аялым жигити менен отурат, кстати. Тамаша девушкам жок, бирок аялым жигити бар деп салгансың. Ошол мына жай стендап кете баштады YouTube'га, просмотр көбөйдү, комментарий окуйсуң отуруп алып шпиондой болчу. Левый аккаунттан баарын сөгүп атам мен. Мени жаман жазгандарды. Бирөө жазып коюптур. Улук кечке эле аялын шылыңдай берет экен. Эмне деген жеткен акыл ушул бу фу, тварь, мерзавец деп мыкы деп турган, бирок балким башка анан. Анан өзүм аялым шылыңдабаганда анкын шылыңдайм чынбы? Өзүңдүкүн кыласың да, каждый өзүңкүн. Ким аялын сабап көрдү эле, кол чаап көрдүлөчү. Атайын Татина үчүн шутка. Ким аялын сабады эле, нерв кашайып кетип, чаап көрдү эле аялын. Молодцы. Менин да духум жетпей жүрөт аялын чапканга. Быйыл аялым экөөбүздүн таанышканыбызга 7 жыл болуптур. Баягы аябай өзгөчөлөнөйүн деп 7-чи iPhone бердим. Что-то недовольная ходит. Неге анча? Анан үйлөнгөндөн бери аялым экөөбүздө негизи майрамдарыбыз аябай көбөйүп кетти, экөөбүз тууралуу ортобузда. Үйлөнгөн күнгө өзүнчө майрам, ЗАГСтан документ алган күн өзүнчө майрам, эмнеси майрам билбейм, жарың имуществоң аялыңды кылгат экен ЗАГСтан. Анан свадьба берген күн, туулган күн, жаңы жыл, экини төрөгөндөн бери апалар күнү кошулду буга. Бүт эле менден подарок алып туруш керек экен да болчу. Анан унутуп калган күн ошо майрамдарды косяк күн деп коем. Кечирим сурап өзүнчө подарок бересиң, ошол даталарды унутуп калсаң өлдүң, болезне калдың. Анан үйлөнгөндөн бери башка кыздар, мурун бойдок кезде кыздар менен привет деп учурашчумун. Үйлөнгөндөн кийин саламатсыз болуп калат экен. Привет дедиң, болезне каласың да. Болбосо тиги орусча, бул кыргызча эле эч мааниси жок, бирок саламатсыз деп калсаң көп подозрение жок экен. Привет дедиң эле, жа TikTokто прикол бар го, аялым үйгө барып привет, привет, привет. Ким ал привет депчи. Анан аялыма подарок белек берген аябай азап. Мисал үчүн баягы туулган күнү сюрприз кылып берсең, мен менен хотя бы кеңешип койбойт белең дейт да. Кеңешип берип атсаң, хотя бы сюрприз кылып койбойт белең, аялдарга хотя бы ошол кичине приятно болуп калат дейт. Хорошо деп кеңешип эптеп бир белек берип атсаң, жөн эле койбойт белең, мага внимание деле жетмек дейт. Внимание кылып койсоң, хотя бы бир гүл бербейт белең, жмоттонбойт. Вообще түшүнбөйсүң аялдардычы. Негизи мындай тамашаларды элге чыккан байкелер айтчу эле, мен 5 жыл жашаганда эле уже түшүнө баштадым да. Экөөбүз эрте эле карып келатабыз. Мурда күнү эле көлгө бардым. Пляжда жүрүп, көзүм аябай уялды азыркы жаш кыргыздын кыздарынан. Кийингендерден аябай көзүм уялат. Момдай стрингини мояка чейин чоюп алыштыр. Ип пичке неме кылып, жамбаш Кыргызстан картасында эле көрүнөт да. Негизи алардын стрингиси менен биз кичинекей кезде рогатка ойночубуз негизи. Негизи мен тойлордо диджей болуп иштейм. Көчө күнү бир тойдо биринчи антракты жестко качать этин. Танцпол, разрыв, свадьба, жаштар өлү айрып атам жөн эле. Ошонун айынан бири-бирин аялы менен бийлеп кетишти, мен өлү айраган үчүн. Кызганычтын айынан мушташ чыкты. Өзүм иттей неудобно болдум, өзүм күнөөлүү сездим. Мен музыкаман, ушулар мушташып атат деп. Мушташып атканда Mortal Kombat музыкасын коеюн деп анан кой дедим мен. Анан экинчи антракта баарын элдештирейин деп, адамга адам керек дегенди фонго коюп койдум мен. Кучакташып арак ичип отуруп калышты кайра, беттери көк ала, мурдулар канжалаган. Анан байкадыңар беле, үй бүлөлүү адамдар барбы, бала чакасы бар. Бектур, сен эле экенсиң, Калгандар бүт. Эмне? Жакшы. Негизи байкайсыңарбы? Кичинекей балаңды түн ичинде ойготуп алгандан коркосуң. Эгер кичинекей балаңды ойготуп алсаң, райондо канчалык авторитет болбо? Аялың өпкөң үзүп атканда жа ыйлап аткан балаңды өзүң эмиз салгың келет го, айланайы жүрөгүң түшкөнгөнчө. Үйгө ушундай максимально акырын киресең, чөнтөгөндө ачкыч түшүп кетет. Же телефонуң үнү чыгып кетет, иттей жаман ошол. Просто аялым биякта отурат, ошону айтып атам, ошол сезимдер аябай корком сенден жана эме. Анан карыз алып,
качып жүргөн досторуңар кимде бар негизи? Ошол досторуңа чалып алыпчы, өзүңдүн акчаңды алыш үчүн кыжаалат болуп чаласың го. Кандай жакшыбы? Үй бүлөң аман сенби депчи, аябай мындай аяшка жакшы деп болсо анын аялың менен не ишиң бар негизи? Тарынты болбойн деп анан тиги айт бол дейт го. Тиги менин акчамды качан бересиң сен? Берем дейм, тияка алып кетмек белем деп кайра өзүңдү урушканда иттей неудобно болуп баштайсың го негизичи. Мен оюмча ошо карыз алып качып жүргөн кишилердин бетиненчи бетон завод чыгарсам, мне кажется, мощный жолдор курулмак. Сонун үйлөр курулмак, ошо карыз алып качып жүргөндөрдүн беттери бетон, действительно качество высшее, жолдор айрылбайт болчу. Үйлөр кулабайт болчу эч качан. Чистый кожадагы ботинкалар чыкмак алардын бетиненчи. Батектер да сонун болмок. Негизи өткөндө мен кичинекей кызым жаңы төрөлүп чачы өспөй калды моягынан. Кичинекей балдардыкы түшүнөт ким баласы барлар. Моягы чачы өспөйт да. Витамин D деп коебу баягы, жетишпей анан жаңы төрөлгөн балдар. Анан ошонун шапкасын алып аялым кылды. Бар эшекке барып жем жетирип кел депчи. Билесиңер да ошону ким билет? Анан кызым баягы чачына эшектин шилекейин издедим. Шаардан эшек таппайм деп койгула, жемди көтөрүп алгам жан. Анан баягы карыз алган досторго чалдым. Могу карыз адамдардын шилекей эшектен эч айырмасы жок экен да. Айттым, могу кызымдын топусун жемин жеп шилекелеп койчу башын. Сеники деле витамин бар экен. Десем, аябай намыстанып кетип, акчаны сразу берди карыз. Болбой эле жедирттим де. Могу карыз алып жүргөндөр негизи эле силерди түнү менен чиркейте аласың. Аябай жеткизди ушуларчы. Бирок булар да чиркей чаккандан жиркенет да, булардын беттери бетонда өтпөйт алардын уусучу. Ошол чоң рахмат силерге, жамбаш жөндөмүштөр чагып келгениңер. Уланталы келгиле, кийинки стендапер жана эле айтып аткам, бизде конокто Азамат Азагел. Кутманды кечиңиздер менен. Жана буга чейин мыкырлы сөгүнбөйбүз. Сөгүнгөндөр жаман ким жаман көрөт десе бир эки оңор айттыңар, кечирип койгула. Менин негизи сөгүнгөндү жаман көрөм. Негизи жаман нерсе да, бул туура эмес. Мага бул аябай жат көрүнүш да, сөгүнгөнчү. Анан мен ойлонуп көрдүм. Биз негизи эркек балдар основном көп сөгүнөт го. Негизи биз органдарды бир эки органды алып эле чапташтырып сөгүнгөн сөз кыла берет экенбиз да. Негизи бирок ал органдар биз ошо жаман сөздө билебиз да, ошол органдардычы, алар аябай жизненно важный органдар экен да. Аларсыз биз жашай албайбыз. Мисалы үчүн башсыз жашай албайбыз да, туурабы? Экинчиси да жашай албайбыз. Мен ойлондум, ошолордун ордуна башка орган, например, кулаксыз жашай беребиз да бизчи. Кулак баш деп сөксөк болот да, туурабы? Чыканагын кысчы депчи, киндигиңи айырып салам десе болот да. Башка сөздөрдү аларды колдонбош керек. Например, айта берейинби, деген эме жакшы эле орган да бул. Туурабы? Бул аябай жизненно важный орган. Анан жаман сөз кылып антип колдонбош керек да, берки бүт сөздөрдүн баарын жаман башка эле органдарды колдоно бергиле. Кулак, кол, бут, киндик деген сыяктуу. Анан дагы изучать этип көрдүм, кээ бир сөгүнгөн сөздөр бар го, например, бир кызды десең тарынат да. Бирок ал литературный эле сөз болот го, иттин ургачысы да, ал мындай сөгүнгөн матка кирбейт да, мисалчы. Анан дагы бир сөз бар экен, мисалы деген сөз. Бул да эме таң калбагыла, бул сөгүнгөн сөз эмес экен. Муну гуглдетип көрсөңөр, бул деген жана дурак, придурак деген эле синоним экен да. Мисалы, Достоевскийдин «Братья Карамазовы» деген китебинде 12 жолу деген сөз колдонулат. Достоевский эмес да, туурабы, ошентип колдонгончу. Чын, ушундай экен. Мен муну типа ойман чыгарып силер сөгүнүп күлдүрөйүн деген эмес, чын эле фактыларды айтып атам. Анан дагы бир сөз. Мисалы, бир досуң карызга акча алып туруп бербей койсо, чалып туруп, пидорас дейбиз го, акчаны бербейсиң деп. Бул дагы жаман сөз эмес экен. Бул дагы мат эмес экен. Пидорас деген сөздүн расшифровкасы предатель расы экен, жөн эле. Чыккынчы экен да кыргызча. Ал сөгүнгөн сөз эмес, так что смело айтып берсеңер болот экен досторуңар. Анан ал неге жанагындай гейлерди ушинтип айтып коебуз десе, ошо предатель расы турбайбы? Ошо мем жетти, ошо анан деп атпаймынбы? Дагы сөгүнгөн сөздөр боюнча болдум. Бирок мен словардын запасында сөгүнгөн сөздөрдүчү. Биз жаман көрөбүз го, например, бала сөгүнсө жаман көрөйбү, бул тарбиясы жок бала экен депчи. Болбосо кичинекей 3-4 жашыңан туугандардын тайке-пайке, кошуна байкелериң, мантыкчы, бүт үйрөтөт го ошолор, кичинекейиңен үйрөтөт. Мисалы, любой эле кичинекей баласы, брачкасы сөгүнсө керек 4-5 жашында. Мени бирок андай тайкелерим үйрөткөн эмес, мен
Тайнем чочуганда өлө эле сонун чочучу. Бүт мен билген салбардын запастагы сөздөрдүн баары ушу тайнемен үйрөнгөм. Болду. Чоң рахмат. Бүттү кылайын. Жакшы лекция болду окшойт сөгүнүү боюнча. Барыңар кыле жакты. Келгиле, анда эмесе улантабыз. Кийинки бизде дагы бир стендаперибиз бар. Бул жигитти мүмкүн бир сериалдардан көрүп калгандырсыздар. Актер, сценарист, блогер Бектур Усенов. Саламатсыздарбы? Толгунай Арзыкеев эч качан менин аялым болгон эмес. Сурай бербегилечи, калпеле. Негизи мен бул жерге Улук Төлөмүшев үчүн келдим. Мурдакы концерттерде YouTube'дан карасам, Улук Төлөмүшев өзүнүн аялын аябай эле жамандап салыптыр да. Мындай болбойт да эми. Мен мисалы үчүн өзүмдүн аялымды аябай жакшы көрөм. Аябай жакшы көрөм да өзүмдүн аялымдычы. Мисалы үчүн мен өзүмдүн аялыма недавно туулган күнүнө 14-чү iPhone белек кылдым. Ага чейин Dyson белек кылгам. Ал деле мени аябай жакшы көрөт. Ал мага могу футболканы берди. Сон футболка экен. Анан недавно кышкы өтүк алып берди да, скидка менен депчи. Бирок эң башкысы өзүмдүн аялым мага недавно бир жакшы белек кылды, мага бала төрөп берди да. Мен өзүм ошо кыздуу болдум. Жаңы бала төрөлгөндө мындай кыздуу болгондо мындай эме ощущениялар кош экен да, как будто бир жаңы iPhone алгандайчы. Прям жапжаңы коробкасы менен iPhone масловый мындай. Состояние ля-ля да, мындай в прямом смысле ля-ля да. Бирок беззвучный режим кичинекей баланыкы пока иштебейт экен. Постоянно эле ийилип атат. Анан бир эле функциясы бар экен, Face ID дегенчи. Пока что мамасын эле таанып атат, калгандарын көргөндө ийилип атат да негизи. Анан ошол постоянно эле ийилип атканы үчүн биз совет сурадык, эмне үчүн биздин балабыз кечке эле ыйлай берет десе, ага деген силер коляска алып беришиңер керек да. Коляска алып берсеңер, минтип кичине качайт этип койсоңор эле ыйлабай калат деди. Биз болсо все, анда кеттик, анда коляска алабыз деп туруп, магазинге бардык, барып колясканын бааларын көрүп алып, чогуу ыйлап баштадык. Баарыбыз эле ыйлап баштадык. Эмне үчүн колясканын баалары мынча кымбат просточу? Как будто вот колясканын баалары менен анан көлдөгү коттедждеги аренданын бааларын бир киши койгон да. Экөө тең аябай кымбат да. Бирок дагы жакшы, Азия Молдун 2-этажында Comfort Baby деген магазин бар, аябай сонун магазин. Коляскаларды алып алсаңыздар болот, аябай арзан баада. Comfort Baby. Ошол жерден колясканы сөзсүз барып алып алсаңыздар болот. Мен өзүм орус класста көп окуп калдым негизичи. Анан кээ бир кыргыз сөздөргө аябай таң калып калдым. Мисалы үчүн сасык тымо деген сөз бар экен да кыргыздарда. Мындай сасык тымо дейт да. Мындай сасык түшүнүп атасыңар да, Мындай аптекага барып, эже мен кичине ооруп калыптырмын, кичине сасык тымо болуп калыптырмын. Бир дары барбы ошол? Сасык тымоодон деп айткандан кичине уялат экенсиң да. Же бир убагында девушкаң менен свиданияда гуль айтып атканда, мындай жаным бүгүн жолго албай калабыз го, мен сасык тымо болуп калдым да, просто ошондуктан жолго албай калабыз го десем, девушкам кет айтып кеткен, ошондуктан азыр аялым башка кыз да. Негизи менин оюмча сасык тымо деп бул башка нерселерди айтыш керек да. Жанакы стендаптын башында бир маке жөнүндө айтпадымбы? Ошол макенин колтугу мисалы үчүн сасык тымо болуп атылып кетчүдөй да. Же Улук Төлөмүшевдин жана геморрою деле сасык тымо деп айтса болот да, геморрой эмес. Негизи ушул эле айтканы келген. Чоң рахмат Бектур Усенов. Колталар Бектур Усенов барып сериалдарга тартыл, макулбу? Блогуңду алып бар. Стористен акча тапты. Стендап сеники эмес. Геморроюң жокпу? Жолобо бул жака. Тамаша, Бектур Усенов жаңы өсүп келе жаткан жаш стендапер. Бектурдун стендабын көрүп алып, залда отурган адам мен дагы чыгып көрсөм болобу дейт. Келгиле, жакшыраак көңүл буруп, колдоп алалы бул кишини. Менимче Бектурдукуна караганда бир аз жакшыраак болот. Бактияр байке, келиңиз. Ассаламу алейкум, баарыңарга ысык салам.
Эми азыр саламдын баары ысыкта. Көптөн бери эл алдына чыга элек болгонго бир аз сүрдөп жатам. Буга чейин акыркы жолу эл алдына чыкканым 10-класста доскага чыккам. Алгебрадан берген эжеге таблица умноженияны айтып бергем. 5-тикин. Оңой эле экен 5-ке 5 кошуп кетип öğreткенсиң. Бирок аябай кол чабышкан ошондо. Өзүм жөнүндө кыскача айта кетейин. Фамилиям Тынаев, атым Бактияр. Жаш курагым 36-да. Үй бүлөлүк абагым бойдок, үйлөнөйүн десем кыз жок. Кыз болсо желание жок, желание болсо шай жок. Тамаша шай бар эле, кыз жок. Жашым өткөндөн кийин кыздар менен таанышышта кыйын болуп калат экен. Өткөндө маршруткага түшүп алып бош базарга барсам, айдоочунун артындагы орундукта турган бир жаш кыз 18-20 ортосундагы. Мени карап эле күлөт. Ана маани бербей карабай койду. Кайра карасам эле мени карап жылмаят. Ушул кыз мени жактырып калган экен, азыр барып чабайын деп. Чоң кыз эмне эле мени карап күлүп атасыз десем, байке папама окшош экенсиз дейт. Кесибим боюнча электрикмин. Ошондуктан мен калп айтканда тогурсун деп карганам. Негизи нормальный электриктер жашоосунда 2 эле жолу жаңылат. Биринчисин кесибин тандап атканда жаңылат, экинчисин токту кармап алганда жаңылат. Бирок мен көп эле жаңылдым. Өткөндө бир шитти жазып атсам ток урду эле. Жиним келип кайра өзүм бир урдум эле сол кол менен. Андан кийинкиси эсимде жок. Көзүмдү ачсам башымды чыгарып топого көмүп коюштур. Жанымда бир досум турган экен де өлүп калдымбы десем, өлгөн кишинин башын чыгарып көмүп коймок беле дейт. Жердигим болсо нарындан болом. Бизде нарында тамак эт кошуп жасабайт. Этке тамак кошуп жасайбыз. Картошка кошуп коелбу же камыр кошуп коелбу депчи. Бир-эки картошка кошуп койду деп. Бизде жаңы бала төрөлгөндө башка жактарда сары май же сүт менен озандырса, бизде эт менен озандырат. Бизде кичинекей балдар жаңы төрөлгөндө уже тиши бар болуп төрөлөт да, эт жеңге даяр болуп. Мындан кийинкисин күлкүлүү жерлерге келгенде мен пауза кылып турайын, силер күлүп тургула, Бул пауза эмес, просто унутуп калдым, күлбөй эле койгула. Бар эле жазылуу, окуганды унутуп калдым да. Эстедим. Кайра унутуп калдым. Бос салкындагы сагындай болуп ушинтип унутуп кала берем негизи. Калганын кийинки эстегенди айтып берейин. Ушу менен бүттүк, кол чабууну күттүк. Чоң рахмат. Кол чабуулар Бактияр байкеге. Бактияр байке, буюрса стендаптан чыксаңыз кыздар өзлөрү келип тааныша баштайт, сөзсүз үйлөнөсүз деп ойлойм. Ортоңуздарда напряжение болуп кетпесе эле, мындай тогурушуулар болуп турушу мүмкүн да. Ушуну менен Кыргызстанда соңуна келди. Баардык келип берген меймандарга сиздерге чоң рахмат. Арт кафе жай бизге келип туруңуздар, жана ошондой эле биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыздар. Сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.